Президенттин администрациясы Жусупбек Коргонбай уулунун мандатын тапшырышы боюнча үн катты. Депутат Жусупбек Коргонбай уулунун мандатын тапшырганына министр Алымкадыр Бейшеналиев өлкөнүн ортосунда жаралган маселенин эч кандай тиешеси жок деп билдирди. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков. Депутат Коргонбай уулунун мандатын тапшырганына министр Бейшеналиев өлкөнүн ортосунда жаралган маселенин эч кандай тиешеси жок. Депутаттар менен өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда кайым айтыша кетүү учурлары буга чейин дагы мындан ары дагы боло берет. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Андыктан депутаттын өз калуусу менен мандатын тапшырганынын жогорудагы санап өткөн себептерге байланыштыруу туура эмес. Анын кетүүсү өзүнүн башка себептерине байланыштуу тандоосу. Алымкадыр Бейшеналиев менен болгон чыр чатактарына такыр тиешеси жок деп жазган Орунбеков. 23 апрелде шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун ыйгарым укуктардын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Ал Ноокат округунан шайланган болчу. Анын депутаттык ыйгарым укуктары мандатынан баш тарткандыгы тууралуу жазган арызынын негизинде токтотулду. Буга чейин депутат саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди айыптап, ага жооп катары министр депутатты сотко берген. Президент Садыр Жапаров министр менен депутаттын ортосундагы кырдаалга байланыштуу комментарий берген. Ал министр коррупция менен күрөшүп жатканын айтып, Коргонбай уулу айткан маалымат текшерилерин билдирген. Маалымат булак Баракелде. Жалал Абад облусунда тез жардам унасына жол бербеген айдоочуларга 80 000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда кечээ 23 апрелде Маяк аталышындагы рейдтик иш-чара Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда өттү. Рейдтин жүрүшүндө тез жардам унасына жол бербеген айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, 8 айдоочуга административдик протокол толтурулуп, ар бирине 10 000 сом айып салынды. Рейд облустун башка район шаарларында да улантылат. Маалымат булак Турмуш Кейджи. УКМК 5 салыкчыны кармады. Бишкекте мамлекеттик салык кызматынын 5 кызматкери пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 1-май райондук салык кызматынын кызматкерлери салык боюнча тегелжебул маселелерди тездетүү же чечип берүү үчүн ишкерлерден пара алып жүргөн. Бул ишке шектүү катары 22 апрелде 5 салык кызматкери кармалып, шаардык милициянын Саламатсыздарбы? Мен атым Манас Ташиев. Мен адамдын биринчи омурткасы Атлантты түздөчү Адис. Атлант деген бул биздин омурткаларыбызда, биздин позвоноктордо эң жогорусунда турган эң биринчи омуртка Атлант болуп эсептелинет. Кандайдыр бир кырсыктын кесепетинен Атлантыбыз кыйшайып, башыбызга кеткен кан тамырлар, жүлүн нервтер кысылып, баш ооруларга, баш айлануу, кулакта шумдарга, зрениябыздын начарлашына жана бел омурткалардын кыйшайышына алып келет. Бел омурткаларыбыз кыйшайса, Атланттын кыйшайганын кесепетинен күч басымдар бузулуп, моюн грыжаларына, көкүрөк грыжаларына, бел омурткаларыбыздын грыжаларына, остеохондроздорго алып келет. Швейцария ыкмасын колдонуп, Атлантыбызды түздөп, азыркы мен сиздерге айтып өткөн бүткүл оорулардан айыгып кетсе болот. Атлант көпчүлүк адамдардын жаш кезинен эле жылып кеткен. Эгерде балдарыңыздардын далынын бир тарабы өйдө, бир тарабы төмөн, башы оң тарапка же сол тарапка кыйшаюусу, ара чородо мурдунан кан агып, эске тутуусу начарлап, гиперактивный белгилери болгон болсо, анда Атлант жылып кеткен болушу мүмкүн. Ошондуктан биз сиздерди акысыз диагностикага келип көрүнүп кетүүгө чакырабыз. Шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Аларга Кылмыш жаза кодексинин 342-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пункту боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча иштер жүрүүдө. Маалымат булак репортер Кейджи. Милиция Чолпон Атада каза болгон 2 индиялык жаран боюнча маалымат берди. Чолпон Атада Индиянын 2 жараны көлгө чөгүп каза болду. Бул тууралуу бүгүн 24 апрелде Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. 21 апрелде милицияга окуя боюнча маалымат келип түшкөн. Анда Чолпон Ата шаарында жайгашкан Көгүлтүр Ысык Көл эс алуу борборунда болжол менен саат 13:00 чамасында 2 индиялык киши көлгө түшүп жатып чөгүп кеткендиги кабарланган. Жерине барган милиция кызматкерлери каза болгондор Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттери. Индия мамлекетинин жарандары 20 жана 19 жаштагы жарандар экенин аныкташкан. Алар көлдүн жээгинде эс алууга келип,
Пресстен секирип, суудан чыга албай чөгүп кетишкен. Каза болгон жарандар менен бирге эс алууга келген ошондой эле чогуу окуган Индия мамлекетинин жарандары күбө катары суралып, аларда жердештери көлгө пресстен секирип чөгүп кетишкенин маалымдашкан деп айтылат маалыматта. Аталган окуя Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда териштирүү иштери уланууда. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чолпон атада көлгө чөгүп каза болгон 2 киши болжолдуу Индиянын жарандары экенин маалымдаган. Маалымат булак Супер KG. Медициналык университеттин окутуучусу пара алып жаткан жеринен кармалды. Эл аралык медициналык университеттин окутуучусу пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу бүгүн 24 апрелде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, аталган университеттин студенти 2003 жылдын ноябрь айынан бери андан мугалим акча талап кылып, окуусуна кысым көрсөтүп жатканын айтып, милицияга арыз менен кайрылган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан университеттин имаратында окутуучу 81 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Шектүү катары кармалган 35 жаштагы ИА аттуу жаран вактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Маалымат булак Супер KG. Крокустагы теракт аркылуу Москва менен Душанбени араздаштырууну каалашкан. Крокус Сити холлдогу терактыны уюштургандар Россия менен Тажикстан элдерин уруштурууну каалашкан. Бул туурасында Россия Федерациясынын Душанбедеги элчиси Семен Григорьев айтканын РИА Новости жазды. 22 мартта кан төгүлгөн теракт анын мааниси элдердин ортосуна от жагуу болгон деген Григорьев Россия менен Тажикстандын учурдагы жалпы тарыхы деп аталган тегерек столдо сүйлөп жатып. Россия Тышкы иштер министрлигинин эл аралык мамилелер боюнча Москва мамлекеттик окуу жайынын эл аралык изилдөөлөр институтунун катышуусу менен уюштурган иш-чарасынын максаты эки өлкөнүн тарыхына карата үчүнчү мамлекеттер таңылган көз карашка каршы туруу жолдорун изилдөө болгону айтылды. Григорьев 22 мартта Подмоскведе жасалган террордук акт тууралуу сүйлөп жатып, уюштуруучулардын максаты мүмкүн болушунча көп кишинин өлтүрүүдөн тышкары Россияда улуттар жана конвенциялар аралык тынчтыкка бүлүк салуу болгонун айтты. Аны менен катар Россия Федерациясынын Борбор Азия өлкөлөрү биринчи кезекте Тажикстан менен достук, боордоштук жана союздаштык мамилелерин солгундатуу максаты коюлганын белгиледи. Дипломаттын айтымында бул пландын бир бөлүгү эки өлкөнүн жаштарынын аң сезиминде өткөн окуялар жана Россия боюнча атайылап одону бурмаланган нерселерди таратуу. Тарыхыбызда татаал маселелерин, анын ичинде Орто Азиянын Россия империясына кошулушун, Октябрь революциясын жана өткөн кылымдын 30-жылдардагы репрессияларды ачык талкуулоо зарыл деген элчи. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Жалал Абадта өзүн положенец деп атаган шектүү кармалды. Жалал Абад шаарында чет элдик жарандан акча талап кылган кылмыш чөйрөсүнүн өкүлү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан $3000 опузалап талап кылуу фактысы боюнча кылмыш чөйрөсүнүн активдүү колдонуучусу колго түшүрүлдү. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кармалган жаран кыймылсыз мүлккө байланыштуу маселени чечүүнү убада кылып, чет өлкөлүк жарандын ишенимине кирип, кыймылсыз мүлктүн документтерин алганы аныкталган. Чет өлкөлүк жарандын мурда кабыл алынган милдеттерин аткаруу жана кыймылсыз мүлк документтерин кайтарып берүү талаптарынын мөөнөтү аяктаган соң, шектүү өзүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Тагырагы Сузак районунун өзбек калкы жайгашкан бөлүмүндөгү положенец деп тааныштырып, чет өлкөлүк жарандын документтерин кайтарып берүү үчүн физикалык күч колдонуу менен коркутуп, кошумча сумма төлөп берүүнү талап кылган. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда опузалап талап кылуу каралган. Кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголду. Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булак Сереп Медиа.